Саясат тууралуу ачык талкуу кечээ бүгүн эртең программасынын алкагында башталды. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү Мирлан Жээнчуроев. Саламатсызбы, Мирлан мырза? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Сиздин көптөн бери ушул студиябыздан көрө элекпиз. Же убактыңызда тартышпы, же ар кандай мындай объективдүү себептерден уламбы баш тартып келдиңиз. Эми бүгүн ачык маяк куруп берем деп атасыз. Биз ага ишенели. Эң эле соңку жаңылык менен баштагым келип турат. Мына Ата Республика партиясынын түптөгү абдан чоң эмгек жумшаган, ага болгон ресурсун салган бул партиянын лидери Өмүрбек Бабановго карата кылмыш ишинин бирөө токтотулгандыгы тууралуу массалык маалымат каражаттарында чыгып, ал абдан кызуу талкууланып жатат да. Муну кандай кабыл алдыңыз, чеке өзүңүз? Негизи бул иш эми баштан эле биз айтып келе жатпадык беле. Бул иш өзү бир кандайдыр бир саясий көз караштар менен козголгон иш болчу, шайлоодон кийин козголгон иш болчу. Негиздери абдан бир күмөн санаган негиздер болчу. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө саясий абалда бүгүнкү күндөгү жетекчилер да, бүгүнкү ошо укук коргоогун жетекчилери жана мамлекеттин жалпы эле жетекчилери бир адилеттүү тергөөнү жүргүзгөнгө бир шарт түзүлдү деп ойлойм да. Анткени бул бир саясий бир абал курчуганда кандайдыр бир бирөөлөрдүн кызыкчылыгында козголгон иш деп ойлогонбуз да биз. Айтыңызчы, ошол эле учурда массалык маалымат каражаттарында бийлик менен бир саясий соодалашы болушу мүмкүн деген дагы варианттар чыгып кетти. Бул оюнго кандай бир кошуласызбы, же болбосо ага каршы пикир айта аласызбы? Негизи биз илим жагынан бул эмнеден улам чыкты деген ойдосун да. Мен ойлойм, бул сода деген сөздөн мен алысмын. Сода эмес, бул негизи мындай процесстер бул саясий сүйлөшүүлөрдүн негизинде болот. Саясий буга карата эмес, кылмыш иштерине жараша эмес, негизи саясий кандай бир коомдук ишмерлер болсо, ал жерде бир саясий сүйлөшүүлөр болот. Бирок бул кылмыш иштери боюнча мен ойлойм, кайта башка пикир айтат элем. Бул жерде саясат аралашпаш керек. Түздөн түз юридикалык баа берилиш керек. Анткени саясий кандай бир таасир болгондуктан бул иштер козголгон деп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө саясий таасир, саясий соодалашуу бул жерде болбош керек. Түздөн түз юридикалык баа берилген кыймыл аракетке болбосо да ошого адилеттүү юридикалык баа бериш керек деп биз ойлойбуз. Бул жерде демек эки иш козголгон кылмыш ишинин бирөө гана токтотулду деп айтсак болот, экинчи иш боюнча иш кандай жүрүп атат азыр? Эми ишти мен да сиздерди массалык маалымат каражаттарынан билем. Ал жерде экинчи иш боюнча тергөө амалдары жүрүп атат деп улуттук коопсуздук кызматы маалымат берди. Экинчи иш боюнча ошол кээ бир тергөө амалдарды жүргүзүүгө ошо бир себептер менен токтотулуп турат ал иш. Өмүрбек Бабанов, мен саясаттан кеттим, партиянын ишин дагы жыйынтыктадым деп чет өлкөгө чыгып кеткени сүйлөшө алдыңызбы? Сүйлөштүм. Ошондо чыгып кеткенден кийин бул биз негизи көп кишилер мындай түпкү маңызын биз тастыктап коюшубуз керек. Шайлоо бүткөндөн кийин ортодо расмий жарыялаганга чейин бир 10-15 күндөй бар болчу, өзүңүздөр билесиздер. Расмий маалымат жыйындарын берип атпадыбы? Маалымат жыйындарын берип, негизи расмий жарыялоо 20 күн ичинде болуш керек эле. Расмий жарыялоо мен жаңылбасам бир 10-15 күн ичинде болду. Ошол ортодо вакыт болгондон кийин шайлоо өзүңүздөр билесиздер, бул абдан татаал иш, бул көптөгөн региондордо катышуу, жана миңдеген адамдар менен катышуу, анан ошол ден соолугун бир сыйра чындоо максатында ошол убакта башка мамлекетке чыгып бир аз чындап келгенге ошо эс алып, бир аз ден соолугун чындоого чыгып кеткен. Бирок ошо мамлекеттен чыккандан кийин кандайдыр бир иштер козголуп, мындай атайын шарттар түзүлүп, кирбөөгө шарттар түзүлүп калган болчу. Анда сүйлөшүп турдуңуз. Азыр деле байма-бай сүйлөшөсүзбү? Сүйлөшүп турабыз, сүйлөшүп, ой пикирлерди алмашып турабыз. Дагы эле бир нерсени айткеним, саясат жөнүндө жана саясий акыбал жөнүндө өзүнүн сөзүнө бекем турат, саясатка аралашпайт. Саясатка аралашпайм деп жарыялап жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө саясатта ал киши саясаттан кеттим деген сөзүнө бекем турат. Жалпы бул тууган күндөрдө, жалпы үй бүлөлүк бир кандай бир маселелер
мындай жакшылыктарда, жамандыктарда ошо сүйлөшүп турабыз. Бирок Кыргызстандын тарыхында деле, башка өлкөлөрдүн тарыхында деле саясаттан биротоло кеттим деп коюп, анан 1 жылбы, 2 жылдан кийинби кайрадан саясаттын чоң айдыңына өзгөчө бир күч, салмак менен кайтып келгендер бар да. Бул жагынан алганда, анда Өмүрбек Токтогуловичтун кайрадан кайтып келүү шансы, мүмкүнчүлүктөрү, каалоосу канчалык деген ойдосуз? Анткени баары бир мына кылмыш иши токтотулуп атса. Мен ойлойм, бул Өмүрбек Токтогулович Бабанов. Ал киши өзү айтпаса да сиздин баамыңыз кандай макул? Мен баам боюнча бүгүнкү күндө өзү сөз берген, жарыялаган саясаттан чыктым деди. Бирок жашы да мына өзүңүздөр билесиздер, жаш балким кийин 5 жыл, 10 жылдан кийин эл суранса, же болсо саясий бир жогорку кызматтар адамдар суранып жардам бер десе, балким келип калышы мүмкүн. Балким жардам берип ошо саясий система кошулушу мүмкүн. Ал дайыма эч ким 100% гарантия эч ким бере албайт, кепилдик. Бирок бүгүнкү күндө, бүгүнкү жакынкы мына бир 5 жылдык, 3 жылдыкта балким ушундай бир сөзү бар да. Сиздин оюңуз боюнча макул азыр келбейт деп атасыз, ал сөзүндө турат деп. Келбейт эмес, саясатка аралашпайт. Саясатка аралашпайт деп атасыз да. Алдыда 2020-жылга шайлоого катышам, партиямды кайрадан бутунан тургузам десе, бул сиз үчүн күтүүсүз болот анда? Бүгүнкү күндө биздин партиябыз боюнча, өзүңүздөр билесиздер, мен сиздерге айтып берейин, Республика Ата журт бул 2 партиянын кошулуусу болгон да. 2 партиянын жетекчилеринин кошулуусу болуп, жаңы уюм ачылган болчу. Республика Ата журт бул жаңы партиянын түзүлгөн, юстиция министрлигинен өткөн каттоодон. Анан азыр бүгүнкү күндө 20-жылдан кийин бул партия, Республика Ата журт деген партия шайлоого бул аталыш менен же бул түзүм менен мындай формада барбайт деген бир чечимге мурун эле шайлоо астында эле чечимдер келинген. Ажырады деп эле. Ажырады, ошондой чечим келген. Бирок республиканын партиясы бар. Ошондой эле Ата журт деген партия өзүнчө бар. Ал жерде бир эле Бабановдон тышкарып өзүнүн саясий кеңеш бар, көптөгөн мүчөлөрү бар. Эгерде ушундай шарттар түзүлүп, Бабанов келип, ошол саясий партияны тапшырып, андан ары берип кетет деген мен ойдомун да. Бирок азыркы саясий мына 20-жыл боюнча эч кандай перспективалар жөнүндө сөз болгон жок. Ага катышпоо боюнча да, катышам же катышпоо боюнча да маселе жок. Негизи Өмүрбек Бабановдун өзүнүн баягы саясий, каржылык ресурсун эске алып, ошо жогорку кеңештин депутаты, мына сиздин кесиптешиңиз Кенжебек Бокоев айтты эле да, республиканын кийинки тагдыры кандай болот, мен үчүн мындай айта албайм, такыр мен үчүн да караңгы эле депчи. Сиз үчүн да ошондойбу? Эгерде Бабанов сиздерге кийлигишпесе, республиканын андан ары жашап кетүүсү кандай болду экен? Буну мына өзүңүздөр билесиздер, республика партиясына ооба чоң жоготуу болот бул. Абдан чоң каржылык булактан, интеллектуалдык жа уюштуруучу тараптан абдан чоң уюштуруучу эле Өмүрбек Токтогулович. Бирок ал кишинин өз каалоосу, саясатка аралашпайм деген, биз ошол саясий кеңеш менен, жа партиянын мүчөлөрү менен, жа жергиликтүү партиянын өзүнүн бөлүмчөлөрү бар. Биз акылдашып чечимге келишибиз керек деп ойлойм. Бул боюнча али маселе көтөрүлгөн эмес да. Ачык маселе да бул али. Сиздин ошол саясатка келишиңизге Бабановдун салымы чоң экендигин коомчулук айтып калат, сиздин оппоненттериңиз да белгилеп калат. Дегеним, сиз ошо саясатка бир тажрыйба топтоонун алдында 2005-2007 жылдары Өмүрбек Токтогуловичтун жардамчысы катары иштегенсиз. Андан кийин Бишкек шаардык кеңешине депутат болгондо дагы ал кишинин салымы болду эле. Өзүңүздү карыздар катары эсептейсизби? Адамдык жактан албетте мен ойлойм, биз биринчиден Өмүрбек Токтогулович 2005-жылы шайлоого аттанып, ошо саясатка аттанганда мен да ошо жанында бар элем. 13 жыл биздин жашообуздагы болгон тагдырыбыз да бир болду, ишмердүүлүгүбүз да бирдей болду. Албетте адамдык бири-бирибиздин карым-катнашыбыз бар.
Саясатта эң жакын адамы катары айтсак болот. Ең жақын деп айта албайм. Ең жақын мен ойлойм үй бүлөлөрүнүн мүчөлөрү, саясатта анан саясатта жақындардын бири деп айтсам болот. Мен ачык эле айтчык, эч кандай эме жок. Бирок бүгүнкү күндө кандай оор болбосо да бул чечимге Өмүрбек Толуч келди. Бул ал кишинин өзүнүн эрки жана тандоосу, мен аны да сыйлайм. Ошол себептен биз сүйлөшүп алганбыз. Будан кийин ошо саясаттагы жолду биз өзүбүздүн партиялашыбыздар менен, өз көз караш менен адан ары жылабыз. Ооба, эң башында биз ошо 2005-жылы Өмүрбек Толуч менен чакыруусу менен биз кызматташып баштадык. Мен чоң тажрыйба алдым. 2005-2007-жылы парламент өтө күчтүү бүткүл бир мандаттуу округдардан келген, абдан чоң инсандар келген. Кыргызстандын абдан белгилүү инсандар келген, күчтүү инсандар келген. Ошол себептен мен ойлойм, тажрыйба абдан ошол аппаратта иштөө, жогорку кеңештин анан уюштуруучу таланты бар эле. 35 жашка өзү жашы ошондо 35 жашта эле, бирок ошол убакытта 35 жашына карабай, жаштыгына карабай харизмасы күчтүү болуп, ошол жерде бир 20дан ашуун депутаттар менен топ түзүп, мен жаңылбасам 53 деген топ түзүп, ошол жашына карабай түздөн-түз Бакиевке сын пикир айтып, жогорку трибунада. Анан ишмердүүлүгүбүз бир эле жардамчы бир эле жалгыз эмес болчу. Бизде бир өзгөчө кичкей бир секретарь, азыркы секретариатта түптөмө бар эле, белгилүү юристтер иштеген, бир чоң документтерди жасаган, мен үчүн чоң тажрыйба алган ишмердүүлүк эле. Ооба, Өмүрбек Толуч менен иштешкен абдан кызыктуу эле. Биз кийин бизнес тарапта да иштештик. Мен ойлойм, абдан чоң тажрыйба топтоого. Жеке бизнес ачууга ал кишинин көмөгү болгонбу? Жеке бизнесте топ менеджментке кирүү боюнча салмада болгон, иштешкенбиз да. Айтыңызчы, мына сиз ошол Ата журт фракциясынын азыркы лидери, мурунку да, буга чейин азыр Жыргалбек Турускулов жетектеп атат. Руслан Казакбаевдин кетишин колдобогон 6 депутаттын бирисиз. Анан жаңы лидерди дайындоодо эмнеден жаралды деген ойдосуз да? Мындай зарылчылык болдубу? Же фракциянын ичинде ошондой мындай таасир талашуу, атаандаштык курчпу? Жобого ылайык, эми өзүңүздөр билесиздер, шайлоо аяктаган болчу. Шайлоо аяктагандан кийин Өмүрбек Толуч Кыргызстанда да болгон эмес. Ошол себептен кандайдыр бир саясий абалда курчуп турган. Ошол Казак Бабанов өзүнүн кызматын тапшырып бергенден кийин Казакбаев Руслан Айтбаевич шайланган. Адан кийин шайлоо процесстери жүрүп баштады. Шайлоо процесстери аяктагандан кийин бир саясий процесстер болду. Ошол себептен өзүңүздөр билесиздер, фракциянын жобосуна ылайык ал жерде фракциянын жетекчилигин ошо фракциянын мүчөлөрү чечет. Ошо көпчүлүктө ой пайда болду. Ушул фракциянын жетекчисин алмаштыргандан кийин ошо саясий акыбалга кандайдыр бир таасир тийгизет деп туруп, ошол саясий ошо биздин фракциянын бир саясий чечими болду. Ошол ротация түрүндө кандай болду, ошо жетекчини алмаштырды. Бирок сиз колдогон жоксуз да. Анткени бул мен үчүн ошол убакта күтүүсүз маселе болчу. Бир аз сыртынан чечилип, бирок анан кийин ошо биз сын пикирлер айткандан чогулуш болду, талкууладык. Бир жыйынтыкка келдик. Анан кийин фракциянын жетекчиси, жаңы жетекчи шайланып, өзүңүздөр билесиздер, бир саясий маселелерде чечилди. Республика Ата журт фракциясы оппозициядан коалиция көпчүлүккө кирди. Кир фракциянын мүчөлөрү кызматка кетишти. Ошол себептен ошол убактагы чечим. Азыр өз ара ынтымагыңыздар жакшы элеби? Ынтымак бар. Ынтымак болгондо бул жерде саясий кызматташтык, бул депутаттык кызматташтык. Жекеде мына өз топтор бар, жеке бири-бирине мына абдан жакын болгон. Бирок жалпысынан бизде мына ынтымак бар, биргиликтүү чечим кабыл алганга ошондой шарттарда түзүлгөн да. Мен угармандардын эсине салып өтөйүн. Кечээ бүгүн эртең программасынын бүгүнкү мейманы жогорку кеңештин депутаты, Республика Ата журт фракциясынан Мирлан Жээнчуроев. Мирлан мырза, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши кайра каралса, демек сот реформасы ишке ашат, ишке кирди дегенди билгизет деп айтканыңыз бар эле. Учурунда сиздин бул пикирди баягы Өмүрбек Бабановду коргоо аракети катары баалагандар дагы болду. Эмне ушул баягы саясий куугунтукка учурады деген негиз менен азыр баягы коомчулук атап алгандай бошоткондо гана сот реформасы ишке ашат деген ойдосузбу? Жок, ал тергөө иштерин бүгүнкү күндө саясий
кандай басымы жок юридикалык тарапта түздөн түз карай турган маселелер деп. Мынакей өзүңүздөр билесиз, бир эле Текебаев эмес, андан тышкары мына жакынкы арада биз көптөгөн фамилияларды атап кеттик. Анын ичинде Талгарбековдордун ичинде, Садыр Жапаровдун ичинде, Канат Исаевдин ичинде, албетте Бабанов Өмүрбектин ичинде токтогул үчүн бирде саясий кандайдыр басымдар бар деген бул бир эле биз эмес, партиянын мүчөлөрү жалпы коомдукта көп болду. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 2013 жылдан кийин бекемдөө жана бир тараптын бийлигин чындоо максатында саясат жүрө баштады. Ошол убактагы укук коргоо органдарынын жетекчилери биз ишенич менен кайрылганбыз, ошо жогорку кеңештерде отурганбыз. Көптөгөн документтерди ошол эле Текебаевдардын үстүнөн жана Белизгейт боюнча маселелерди айтып, өздөрүнө кепилдик берип ошол документтерге ошол маселелер жок. Бүгүнкү күндө ал айткан кепилдиктер жокко чыкты. Ал айткан документтер жокко чыкты. Бүгүнкү күндө бул маселе бир эле Сегизбаевде эмес. Маселе бүгүнкү күнү иштеген жетекчилерде. Ким мисалы? Укук коргоо органдардын кийинки урпактарга эч ким ошо саясий мындай жогорку укук коргоо органдардын жетекчилигине келгенде бир кишинин кызыкчылыгында же болбосо бир саясий группанын кызыкчылыгында мындай иштер менен алектенбеш керек. Анткени жоопкерчилиги келет деген маселени айтып атабыз. Сот укуктук реформа бул эң биринчи принципи бул адилеттүүлүк. Адилеттүүлүктү элге ишенич катары кайтаруу максаты. Да көптөгөн принциптер бар жаңы сот реформада. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 7 топ кодекс кабыл алынган. Ал жерде дагы өзүнүн юридикалык терминологиясы бар, гуманизация менен депенализация деген. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, бир тоок урдуп алганда түрмөгө отурат, бир эшелон урдуп алганда, поезд эшелонду урдуп алганда түрмөдө отурат. Отурбай калышы да мүмкүн. Ошол себептен биз ошол жана майда уруучулукту бардыгын ошо түрмөгө отурбайт, кайта ошол айып пул менен өзгөртүү максатында болгон. Бирок ошон менен кошо түздөн түз кылмыш кодексине кылмыш катары эсептелген маселелерди бир эле юридикалык баа болуш керек депчи. Эч кандай саясий мындай басымдоо болбош керек да. Мына ошол эле Белизгейт маселеси, ошол эле дагы бир катар резонанстуу иштерде бүгүн бир топ ачыкталып жатат да. Анан айрым эл өкүлдөрү күч структураларынын жетекчилери, өзгөчө УКМКнын мурунку жетекчиси болгон Абдилсегизбаевдин, мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилик маселеси каралыш керек деп атат. Сиз ушул жагдайлар боюнча иш аягына чыгарына ишенесизби анда? Мен ишенем, анткени жогорку кеңеште мына кечөөнү көргөндө болуп бир саясий эрк бар, мүмкүнчүлүктөр. Биз бул боюнча мен ойлойм бир комиссия түзүшүбүз керек. Күч органдарда ушундай жасалма документтерди, жалпы коомду, элди ишендирип, комиссия парламенттин өзүндө түзүлүш керекпи? Түзүлүш керек деп ойлойм. Анткени бул парламенттик комиссия түзүү боюнча бул парламенттин укугу, конституциялык укугу, регламентте белгиленген тартиби бар. Мына депутаттар сунуштап атат. Мен ойлойм түзүлсө биз карап чыгышыбыз келишти. Бул маселе айтып атпайм, бир эле Сегизбаевдин фамилиясына эмес, бул жалпы ошол укук коргоо системасына багытталган иш болуш керек да. Эч ким, эч качан кийин саясий мааниде, саясий куугунтукка алып келбей турган институттар болуш керек. Эл ишенген институттар болуш керек. Шайлоо тең атандаштуулук, тең мүмкүнчүлүк берген шайлоолор болуш керек. Жыйынтыгы менен эл көнө тургандай боло турган бир мүмкүнчүлүктөр. Ал убакта шайлоо процесстерин, шайлоонун жыйынтыктарына укук органдар кийлишпей турган маселе болуш керек. Мурдагы президент Бакиевдин үй бүлөсүнүн финансылык кеңешчиси катары саналган Гуревичтин 2010 жылы Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин, ал аталган акчанын дайынын билерин, керек болсо ушул тергөө органдары менен кызматташууга даяр экендигин билдирген интервьюсу массалык маалымат каражаттарына чыкты да. Бирок сиз бул маселени өкмөт башчы, башкы прокурор, баш болгон жетекчилердин катышуусунда гана караш керек деп кийинкиге жылдырууну сунуштап койдуңуз да. Анан мунун аягында бир сыр бар, себеп бар деп дагы айткандар болушууда. Эмне жооп бересиз? Сыр эч кандай жок. Бул бөйрөктөн чыгаруу маселеси, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу маселеси деп ойлойм. Эң бирде эң башкысы эле маселе. Ошол күнү бул маселени караганда башкы прокурордун орун басары келген. Биз талап еттик, ал бир жерде бир Женчоровдун чечими эмес, комитеттин бардык мүчөлөрүнүн чечими болду. Сунуш бир добуштан колдоп беришти сунушту. Анткени бул маселе бир эле
биздин мамлекеттин ичинде боло турган маселе эмес. Бул эл аралык катнаштардын боло турган маселе. Бул жерде башкы прокурор түздөн түз башка өлкөлөрдүн башкы прокурору менен сүйлөшүү маселеси. Өкмөт башчысы жана тышкы иштер министрлиги түздөн түз сүйлөшүү жана эл аралык атайын ушул эл аралык мамилелерде өзүнүн инструменттери бар. Ошолорду колдонуу максатында өкмөттүн астында өзүңүздөр билесиздер, Максим Бакиевке каршы өкмөт сотко берген. Атайын өкмөттүн астында соттук коргоо боюнча борбору бар. Ошолорду да кошо чакырдык. Финансылык чалгындоо кызматы бар биздин өкмөттүн курамында. Биз ошол маселе, ошол жетекчилердин баарын чакырып, маселелерди кошо талкуулап, бул жерде парламент кайта жардам берип, анткени парламент аралыкта институттар бар да, сүйлөшүү маселелери, мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол жерде жалпы баары сүйлөшүп, ошол бир 200-300 миллион доллар жөнүндө маселе айтылып атат. Аны да такташ керек. Ал Гуревич кайсы максатта бүгүнкү күндө отуруп, ошол Максим Бакиевтерге сүйлөшүү максатында же болсо жалпы эле реалдуу түрдө бизге кандай максат алып койгон баары бирде болбош керек. Экинчиден ошону тастыктап, кимдер катышкандыгы жөнүндө маселеде иликтениши керекпи Кыргызстанда? Кайсы персоналардын тиешеси бар деген жагдай? Жана 200-300 миллион ооба, анткени биздин башкы прокуратура ошол жерге ошол ФБР кызматы же алардын юстиция министрлиги тарабынан анткени мына өзүңүздөр көрсө ал кылмыш жасоо боюнча транснационалдык кылмыш жасоо боюнча өзүнүн мындай тиешеси бардыгын айтып келди. Ошолорго юридикалык баа берип, биздин тышкы иштер боюнча министрлиги менен башкы прокуратура кошо иш алып барып туруп, биз ошону басымдуу иштерди жасашыбыз керек да. Биз ошол кыргыз элинин каражаттарын кайтаруу максатында. Анткени өзүңүздөр билесиздер, ар кандай булактар менен ошол Кыргызстанга Бакиев президент болуп келгенден 2009-жылы Максим Бакиев миллиардер болду деген маалыматтар болгон. Бизде расмий түрдө мурунку президентибиз айтып чыккан. Ошол себептен биз ошол каражаттардын бардыгын тура эмес мыйзамды бузуу жолу менен мамлекеттин элдин акча каражатын урдаган деп туруп биз аны кайтарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ага Британияда саясий акыбал да мүмкүнчүлүк түзүп атат. Ал жерде жанагы клептократторго каршы боюнча мыйзам алынып атат. Ошо көптөгөн мамлекеттерден барып ошол жерден башпайнек тапкан кишилер бар да саясий. Ошолордун каражаттарын конфискациялоо маселелерин сүйлөштүрүп биз кайтарышыбыз керек. Же ушул жерде Кыргызстанда тиешеси бар адамдардын ошо мамлекеттик кызматкерлердин, күч структуралардын кимдердин тиешеси бар, мындай фамилиясы, аты жөнү ачыкталарына ишенесизби? Же бул баягы жабылуу аяк, жабылуу боюнча эле калып калабы? Жок, мен толук ишенем, эгерде тергөө адилеттүү болсо, эгерде ошо Гуревичтин ошол жакта жана фонд развитиянын жетекчиси, өкмөттүн жетекчиси болобу, өкмөткө тиешеси болгон ошол булактарда же болсо жеке банктар аны биринчи тастыкташ керек да. Эгерде ал каражат бир эле башкаруу фонд развитиядабы же башка булактарда эле кайсы түрдө алып чыккан? Гуревич өзүңүздөр көрүп атасыз, өзүн коргоо максатында эч кандай бюджеттик каражат эмес, жана башкача тапкан каражаттар деп айтып атат. Бул жанагы ошол жанагы атасынын бийлиги менен колдонуп, кандайдыр бир преференцияларды түзүүдө, кандайдыр бир бизнесмен алек болуп, ошол атасынын бийлиги менен жабынып тапкан каражаттар деп атат. Коррупциялык иштер. Бул ким жөнүндө айтып атат ошондо? Бакиевдин уулу жөнүндө. Уулу жөнүндө айтып атат. Ошол себептен эгерде ошол шарттарды түзгөнгө, таможнядан ким шарт түздү, бажыгдан, же болсо каржы министрлиги ким андай шарттарды түздү, ошолордун баардыгын мен айдым тергөө амалдары жүрүш керек. Мирлан мырза, мына сиз жогорку кеңеште эң бир маанилүү комитетте мүчөсүз да. Бул укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет. Күч структураларынын жетекчилери, башкы прокурор, УКМК жана башка түзүмдөрдүн жетекчилери келгенде, журналисттер дагы дайыма кулак түрөт да, эмне маалымат алабыз, кимдердин ысымдары аталат болду экен деп. Комитет болобу же жогорку кеңештин жалпы жыйыны болобу, баягы 2-классынын окуучусундай эле мындай иликтенип атат, аягына чыгат деген гана жооп алабыз, угабыз. Сиздер алардын берген жоопторуна канааттанасыздарбы? Бул маселеге жараштуу да. Кээ бир боюнча биз маалыматтарды толук менен алабыз, кээ бир маселелер мамлекеттик купуя менен бекилгендер бар. Анан экинчи мыйзамга ылайык билесиздер, тергөө амалдарынын кээ бир нерсеси купуя менен жабылып турат. Бул жерде баягы ошол кадрлардын профессионалдуулугу жөнүндөгү маселе чыгып атат да. Маселе бар.
өзүңүздөр билесиздер, маселе кээ бирде пайда болуп калат. Ошондо курч маселелер коюлуп, иш топтор түзүлүп, ошолор кишилердин кызматтан четтетүү боюнча, кызматтык кандайдыр бир жоопкерчилик тартуу боюнча да комитет жана парламентте коюп аткан өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Бирок мен ойлойм, комитетке бир көпчүлүк убагында толук маалымат алабыз. Кээ бирде башка мына биздин кошуна мамлекеттерге караганда биз абдан ачыктык, мына жакшы маалыматтарды алабыз. Өзгөчө мына бүгүнкү күндө мына прокуратура менен, укук коргоо органдары менен тыгыз байланышта көп маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк бар да. Азыр ошо коррупция менен шектелип камалгандардын арасында Бишкек шаарынын мэри болуп келген Кубанычбек Кулматов боюнча сурагым келип атат. Биз ошол учурда видеолордон билебиз, өзүбүз бар журналист катары дагы баам салып жүрөбүз. Ал киши мэр болгондо сиз мындай ыр окуп бир куттуктадыңыз эле да. Анан азыр кийин болсо бул кишинин ишмердүүлүгүнө аябай сын көз караштарыңызды билдирип жүрдүңүз. Жаңылганыңызды кийин сездиңизби? Же бул дагы бир саясий кырдаалдарга байланыштуу оюңуз өзгөрдүбү? Жок, ой өзгөргөн жок. Эгерде ошол ырдын мазмунун карап көрсөңүздөр, ушу ырды кайтадан ал жерде Байдыла Сарногоевдун ыры бар болчу. Ушу бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара турган мазмун. Ошондо бул ишмердүүлүгүн багыттоо боюнча сунуш болчу. Анткени Кубан Кеңешевичти биз мэрликке шайлаганда ошо шаардык кеңеш менен тыгыздыкта иштеп, ишмердүүлүгүн багыттоо максатында маселе коюлган болчу. Эгерде ошол ырды карап көрсөңүздөр, ошол жерде жазылып турат, эгерде ишиң башкача болуп баратса, эң биринчи сынчы жана жумуштан кетирүүчү ошо биз болобуз дегенде. Ал жерде жазылып турат, жазалоо боюнча жазылып турат. Башында бирок симпатияңыз бар болчу да? Башында симпатиям бар болчу, симпатиям алга чейин кеткен жок. Симпатиям бар ал кишиге. Анткени теориялык тарапта, анан ошо бажы кызматында жана финансылык, каржылык кызматында абдан мындай тастыкты алган бир адистердин бири. Бирок шаардык башкарууда бизде келишпестиктер бар болчу. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 2012 жылы шаардык кеңеш партиялык тизме менен келген. Партиялардын өкүлчүлүктөрү болгон, фракциялары түзүлгөн. Ошол жерде биздин көз караштарыбыз тарагандай болчу. Эгерде биз ошондо тазалык боюнча маселелер бар болчу. Өзүңүздөр билесиздер, таштандык абдан шаар басып кетти эле. Ошол жерге коюлган жетекчилер жана жетектеген принциптери башкача болчу эле. Ошол себептен биз айттык, ушу кандайдыр бир өздүк каржылык, өздүк чарбачылык иштерге бир аксаган мүчөлүштөрү бар деп. Ошол себептен биз мына көптөгөн маселелерди курч койгонбуз. Анан кийин колдоо деген бул маселени айтпоо деген маселе эмес. Биз маселени кабыргасы менен коюп чечүү максатын коюшубуз. Биз кимди колдоп келсек, эгерде ал эң чоң маселе, мен ойлойм, ошол биздин акыркы жылкы саясатта да колдойн деп туруп, аны тиги орусча айтканда злоупотреблять таштап, ошонун көңүлүн карайм, ошол катуу сүйлөй албайм. Бирок катуу сын пикир айткандарга жеке душманга айландырып жүргендер да болчу. Бирок биз адан коркпошубуз керек. Биз саясатка келгенден жеке оюбузду, элдин оюн кабыргага мындай кабыргасы менен кое турган маселе болуш керек. Сиз парламентте, комитетте деле ушу бажыдагы бир коррупциялык аракеттер жөнүндө мындай дайым айтып, курч пикириңизди билдирип келесиз. Райым миллион атка конгон Матраимов боюнча кандай оюңуз бар? Мен оюм бар да, ошо массал каражаттарга мен айтып бергем. Мен ойлойм. Азыр радио угармандар үчүн айтсаңыз. Радио угармандар үчүн мен соңку мына аракеттер, соттук аракеттер болду. Анан тегерегинде дагы бийлик менен ымал алаш деген да пикирлер социалдык түйүндөрдө байма-бай чыга калып атпайбы? Райым миллион деген коррупцияга канчалык таасири болду эле ал иштеп атканда? Көптөгөн маалыматтар айтат, көптөгөн маалыматтар айтылып, бирок биз укуктук мамлекетте жашагандан кийин биз ойлойм, укук коргоо органдары бул боюнча баа бериш керек. Же анын тиешеси бар, же анын тиешеси жок деген маалыматты бериш керек. Эл өкүлү катары сиздеги пикир? Эл өкүлү катары мен өзүм баамды 2015 жылы айткам. Аны да өздөрүнө да кайталап бергем. И мен ойлойм, ошо менен саясий жогорку кызматтагы адамдар да, укук коргоо органдары да баа бериш керек. Бирок Райым миллион деген фактор бар саясатта. Ал институт болуп калды. Ал Райым Матраимовдун бир эле атында эмес. Бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун бул дагы башка көп ысымдар айтылат.
ошол эле президенттин жакынкы болуп жүргөн кишилердин анын бардыгы фаворитизм менен институт болуп калган. Ошол институттарды жокко чыгаруу боюнча биз маселени карашыбыз керек. Коррупция анда ошол Райым Миллиондун жетекчилигинде учурунда абдан гүлдөп өскөнбү бажыда же азыр деле ошол абалдабы? Азыркыны биз азыр маалыматын алабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мурунку жетекчилер айткан, мынакей мурунку жетекчилерди кеткенден кийин биз бир нече миллиард сомго ашык каражаттар топтоп келдик. Бүгүнкү күндө ал кызматкерлер да кетип, бүгүн айырмасын көрөбүз биз. Кандайдыр бир сөзү чынбы, чын эмеспи, ошол каражаттар салыштырганга мүмкүнчүлүк болот. Мирлан мырза, эми кадр саясаты жөнүндө сурагым келип атат. Мына жакында эле Бишкек шаарынын мэри болуп Азиз Суракматов келди. Сиз Суракматовдун мэр катары өзүн көрсөтөрүнө 1,5 жылдай гана убактысы бар деп билдирдиңиз. Муну чечимлеп берсеңиз. Анткени мыйзамга ылайык 20-жылы шаардык кеңештин шайлоосу болот. Мыйзамга ылайык шайлоодон кийин мэр отставкага кетип кайтадан шайлоосу дайындалат. Ошон үчүн анын 1,5 жылы бар. 18-ден толук ишмердүүлүгүнө 1,5-2 жылдай эле бар да. Ошол убакта ал өзүн көрсөтө алса, анда шаардык кеңеш эл ишенич артса, ал кийинки мөөнөткө да шайлана алат. Эгерде анын каалоосу болсо. Бирок ага чейин иштей албаса, шаардык мүдө талаптарды аткара албаса, маселе ошол деле, анда шайланбайт. Жалпы саясаттан кетет. Өзүңүздөр көргөндөй, Кулматовдун ысымын айтып кетпеңиз. Кулматовдун ысымы адам мурун айтылып атканда көптөгөн амбициялык маселелер бар болчу. Кулматов өкмөттүн жетекчилигине, Кулматов балким президенттик талапкерлердин бири болушу мүмкүн деп. Негизги фаворит катары аткан да. Айтылып, ички, сырткы геополитикалык кандай саясий маселелер да айтылган болчу. Бирок Бишкек шаар бул чоң чарба. Анан ушул чарбаны ким кандай алып барса, кийин саясий мүмкүнчүлүктөр да ошондой болот депчи. Эгерде өзүңүздөр көрүңүздөр, мен ойлойм көптөгөн ушул шаардагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу Кулматов ушу өкмөттүн башчылыгына же болбосо башка чарба иштерге тартылбаган да бир факторлордун бири деп ойлойм да. Негизи ири чоң бизнесмендердин ушул саясатка келишине кандай карайсыз? Бул мындай туура эле кадырыйсы көрүнүш катары кабыл алууга болобу же муну мындай мыйзамдык негизде бир жөнгө сала турган учур келдиби? Биринчиден биз коомубуз менен бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек да. Биз 91-жылы өзүбүз башка административдик экономикадан биз рыноктук шарттарга өттүк. Базар шарт экономикасына. Ошол себептен ошол жылдан бери бизнесмен алектенген, өздөрүн эч кандай бир мамлекет кандай акыбалда эле өздөрүн бутка тургузуп көптөгөн иш аректенген адамдар бул түздөн түз мындай абдан өздөрүнүн менеджер катары, өздөрүнүн ушу башкаруучу мүмкүнчүлүктөрүн чындаган адамдар катары биз карашыбыз керек. Бизнесте эгерде өздөрү түптөп, өздөрү алып барган адамдар болсо. Эгерде Суракматов жөнүндө маселени айтсаңыз, мына көптөгөн Америка Кошмо Штаттарында, Европа мамлекеттеринде мына бизнес тармактан келип, ошо шаарларды, өкмөттөрдү жетектеген адамдар болгон. Болгондо бул жерде бир эле маселе бар. Чоң маселе. Өзүнүн жеке бизнесинен толугу менен чыгып кетүү маселеси. Чыгып ошого көз карандуу болбой, ошого көз карандуу болбой, ошо элдин кызыкчылыгын, шаардын кызыкчылыгын биринчи кылып койсо, мен ойлойм ишмердүүлүккө мүмкүн. Бул өтө кыйын го. Бул өтө кыйын, бирок бул абдан чече турган маселе. Нагы эле ошол Джулиани барго, ал Нью-Йоркто иштегенде өзүнүн айлыгын $1 коюп алып, өзүнүн өзү баш бизнеси алгалай берип, бирок Нью-Йорк шаарын абдан бир чоң жыйынтыктарга жеткизген да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бизде бир эле мэр эмес, шаардын спикери да бизнестен келди. Ошол себептен ошол бизнес процесстерди башкарууга алып келсе, анткени өзүңүздөр карасаңыз, жеке компанияда бир эле мисал айтайын, жеке компанияда 10 киши тейлесе бир тиричиликте, мамлекеттик зачастую мамлекеттик компанияларда ал жерде 30, 40, 50 киши болушу мүмкүн да. Эгер анын көз карашы, ошо оптимизациялага, ошо пайданы көп алып келүүгө, жана чарбалык иштерди көз карашка кээ бирде бизнестен келген адамдар көптөгөн шарттар түзөт. Бирок биринчиден бул инсандык маселе. Эгерде өзүнүн нафсын басып,
Эгерде ошол коррупциялык иштерге аралашпайм, шаардын кызычтылыгын иштейм десе, мен ойлойм астыга жыла турган мүмкүнчүлүктөр бар. Кадр саясаты жөнүндө сураганда, ошо мамлекеттик кызматкерлердин ички даярдыгы, жүрүм турум этикасы жөнүндө дагы сурабай кое албайбыз. Мына соңку мисал боюнча Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү министринин орун басарынын тегерегиндеги маселе мына бүгүнкү күнгө бир 3 күн 4-күнгө кетти. Дагы эле абдан кызуу талкууну жаратып атат. Кандай ой пикирде турасыз азыр? Биринчиден ойлойм, мен кызматтык иликтөө болуш керек эле. Кызматтан четтетип, кызматтык иликтөө жүрүш керек. Бул бир эле маселе. Сиздин оюңуз боюнча дароо жумуштан бошотпош керек болчу, э? Премьер-министрдин андай укугу бар, толук укугу. Ошо саясий кызматка ээ болгон адамдарды ушундай кызматтан алуу боюнча. Бирок башкаларга да сабак болушу мүмкүн. Балким күнөөсү барбы жок болушу мүмкүн. Кызматтык четтетип, кызматтык иликтөө жүргүзүп, жыйынтык менен коомчулукту тааныштырып, анан бир чечимдерге келсе болмок деп мен ойлойм да. Анткени бул эгерде жана айтылган себептер менен жазылган, эгерде Facebook'та эле жазылган маселе менен эртең барына чара колдонсок, мен ойлойм биз бир эле хайптын үстүндө, бир эле Facebook'тун үстүндө эле жүрө турган маселе болуп калат. Анткени мамлекеттик кызмат бул өзгөчө илим, өзгөчө система, өзгөчө институттар бар. Ал жерде мыйзамда белгиленген өзүнүн инструментарийлери бар. Кызматтык иликтөө жана четтетүү, аны кызматтык иликтөө жүргүзүү. Иликтөөнүн негизинде кеткен адам экинчи кызматка келгенге тоскоолдук жаратат. Экинчи ошол жерде иштеген ылдыйкы тараптагы, ошол тең тараптагы иштеген, макамдагы иштеген кызматкерлер өзүнө чоң сабак алат эле деп. Эми бүгүнкү күндө ар кандай маалыматтар болот, бирок иликтөө болуш керек деп мен эсептейм. Иликтөөнүн жыйынтыгы ошол эле керек болсо, биздин элчиликтин кызматкерлеринен да сурак жүргүзүп, бул жерден сурак жүргүзүп, анын ошол жерде маселелерин баарын тастыктап, анан кийин кызматтан кетирүү маселесин караш керек. Негизи ушул сыяктуу көрүнүштөр Кыргызстанда байма-бай боло калып атпайбы? Мамлекеттик жетекчилер арасында чымда көп ачыкка чыкпай жашыруун калып атат. Мамлекеттик кызматтын этикалык эрежелерине бир өзгөртүү киргизүү жагдай жаралды деген ойду жараткан жокпу? Жетекчилердин көз карашы өзгөрүш керек. Мыйзамда жана этикада бардыгы бар. Мен ойлойм, эгерде биз кадрдык тандоодо да мүмкүн көңүл бөлүш керекпи? Эгерде адам көп жылдан бери ошол жерде иштеп, өзүн көрсөтүп, ошол кадрлык саясатта жогору кызматтарга алып келүүдө бир институт болуш керек. Бизде мына госкадровый служба, кадрлык кызматы турат, тестирлөө турат. Анан кийин биринчиден мурун өзүңүздөр билесиздер, коомчулук тараптан да ал адам кандай экен. Балким жакшы адис, бирок адам катары абдан пас чыгар. Ошол жагынан элди башкара алабы, эл анага ишенич бере алабы, эл менен сүйлөшө алабы, ошол жамааттын ичинде бир иш алып бара турган бир климат болобу деген адамдардын толугу менен карай турган мүмкүнчүлүк түшүш керек да. Бирок бул табигый нерсе. Ар бир багыт өзгөргөн сайын бир мен өзүм юрист болгондон кесип мен бир мисал айтып кетейин. Революция болгондо, мындай социалдык катаклизмдер болгондо дайым байма-бай ар кандай шылуундар пайда болот. Өздөрүнө мына ошол эле Ильф жана Петровдун китебин карасак, ошол жерде көптөгөн Шмидттин балдары да, жетекчиликке да ар кандай случайный адамдар келип калган. Ошол себептен мен ойлойм, азыр мүмкүнчүлүк бар, мыйзам базасы да бар, жакшы татыктуу адамдарды алып келишибиз керек. Чоң рахмат, бүгүн келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем сизге. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Республика Ата журт фракциясынан Мирлан Жээнчороев болду. Ушуну менен кече бүгүн эртең программасын жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.